Арыбаңыздар, урматтуу 7 каналдын чай үстүндө сырдаштуу телеберүүсүнүн көрөрмандары. Бүгүн бизде конокто ким деп турсаңыздар, Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор, биздин сүйүктүү элибиздин сүймөнчүлүгү, биздин сыймыгыбыз Каникей Эралиева эжекебиз жана коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери Жылдыз Коконбай болмокчу. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келиңиздер. Кош келдик. Каникейже, сиздин акыркы убакытта кичине чыгармачылык жакта тыным жасап калдыңыз да? Бир аз. Ушунун себеби эмне болду? Каякта жүрдүңүз? Эмне кылдыңыз? Мен Кыргызстанда эле жүрдүм. Үй бүлө менен кичине ооруп калдым да, ошон үчүн тыным болду. Анын үстүнө мугалимдик кесипке өткөндөн кийин, мугалимдик кесипти аркалагандан кийин ошол мен иштеген Мураталы Күрөңкеев атам музыкалык окуу жайынын эстрада бөлүмүн жетектеп калдым да. Бул бир топ эмгекти талап кылган жер, эмгекти талап кылган жер, жоопкерчилик аябай көп болду. Анан чыгармачылыкка аз көңүл бурулуп калды. Анан кийинки кездерде мына азыр чыгармачылыкка баш оту менен берилип кирип, баягы кезек күтүп аткан ырларды чыгарып атабыз да четинен. Ошол чыгармачылыкта жакшы иштеп атабыз, Кудай буйруса. Анткени бизде баягы аттын кашкасындай белгилүү адамдар кичине эле тыным болгондо бизге тез эле элге билинет да. Каяктабы депти. Кичине болсо да сизде мындай жоктой түштүк да. Анан сизден дагы бир сурап кетчү нерсе эң кызыктуу, ушу баягы сиздин албетте таржыма калыңызды баардыгын биз билебиз да. Бирок ушу чыгармачылыкка түрткүлүк сизде кандайча пайда болгон? Канча жашыңыздан баштап ушу композиторлукка басым жасадыңыз эле? Чыгармачылык мен бала кезден башталган. Мен кичинекей кезимден баштап үйдө ошо атам комуз чертип, апам мандолинде ойноп, анан мен тайынем апа деп калдым, тайынемди Калый темир комуз чертчү да. Анан көп жомокторду айтып, анан өзү аябай сөзмөр киши эле, анан иштүү эле да аябай. Жанагындай жүн тытып, анан эме кылып мындай ийип отурганда көп жакшы кызыктуу нерселерди айтып берип, анан мен бала кезимден ошол апамдын мага берген ошол акыл сөздөрү, айткан акыл насааттары, ырдаган ырлары, анан черткен темир комузу менен баягы жан дүйнөңүздү байытып сиңе берген экен да. Анан ошол апамдын мага берген таасири, тарбиясы аябай мага чоң түрткү болду. Анан кийин бала кезде ошол биздин Актала Дөрбөлжүн айласы Баятов болуп калды. Ошондо бизде ата-энем Маадамбек Алмакунов деген оончу өткөн. Жанагы эң бир сонун оондору бар. Айыл кечи деген, Грейдерчи жигитке деген ырлары. Анан ошол киши билимдүү оончу болгон. Ошо мен окуган Мураталы Күрөңкеев окуу жайын бүткөн экен, нота билген, аккордеондо баянда аябай профессионал катары ойногон музыкант экен. Анан ошого мен апам алып барып, апам доктор эле да, врач. Анан ошол Маадамбек агага алып барып, ушуларды үйрөттүп, агам экөөбүздү. Анан ошол киши анан бизге эң алгачкы билимди ушул киши берген. Сизди таптаган адам болгон экен да? Ошол киши эсимде калды, мындай жапалдаш бойлуураак, кара тор келген, аябагындай сүйкүмдүү киши эле да. Анан ошо мен бала кичирээк, бирок агам үйрөнүп алып, анан биз отуруп нотаны жерге жатып алып, тиги боортоктоп жатып алып, анан кийин нотанын 5 сызыгын сызып үйрөткөн да. Биринчи скрипичный ключту мындай жазылат. Биринчи ошо билимди ошо кишиден алган экенбиз. Анан мен жашыраак болуп, анан бирок берки агам Турдубек ал үйрөнүп алды. Бир тууган агаңыз? Эми жээнибиз да. Анан ошо биздин үйдө чоңойгон. Анан ошондон азыр ойлосом, биз биринчи билимди ошо Маадамбек Алмакуновдон алган экенбиз да. Анан ошол киши түрткү болгон экен. Анан Турдубек үйрөнүп алды, андан мен үйрөндүм. Ишо артынан калбай эле бучкактап каяка барса үйрөтүп койчу да. Анан
Тагаев, Калыбек Тагаевдин Долоон деген ыры чыккан, ошону үйрөттү. До мажор гамманы алты келтиги Мадымбек агайдан үйрөнүп алган, анда мен үйрөндүм Турдубектен. Ошентип баягы уланып кетти да. Ана Турдубек оон чыгарса, аны көрүп мен чыгарып, иши кылып, ал эмне жасаса музыкада мен артынан калбай үйрөнүп жүрүп, анан мына ушул деңгээлге жеттик. Андан соң Алгачкы оонум ошол 4-классымда чыгаргам, ошондон баштап мына ушуга чейин жазып келдим. Ошондо 11-12 гана жашта экенсиз да? 4-класс болгондо, өтө эле жаш экенсиз да? Мектеп кезинде эле сиз уже. Мектепте анан кийин ушу мектепте анда аябай өзү көркөм чыгармачылыкка аябай көңүл бөлүпчү да. Кружоктор бар эле. Анан ошо кружоктордун да мага пайдасы тийди. Баягы танабис болуп калганда пионер бөлмөсү болор эле, анда барабандар, анан бир жашыл түстө баян бар эле. Ошого барып кармалап ойноп, баягы до мажор гамма менен тиги долоонду үйрөнүп алгам да, ошону үйрөнүп кармалап ойноп отуруп, анан ошо менен мага чоң сабак болду да. Сизде жаңы жылды тосолу, айтылып бүтпөйт махабат, Ырдалып бүтпөйт махабат, жаз, азыр анын бул жерден бала жыты азыр ошо кеп болот го. Анан мен өзүм чыгарган оондор Ырдалып бүтпөйт махабат, Акыры коңгуроо, Аппак тоолор, Бөбөктөр деген эң алгачкы оонум ошо мектепте чыккан да. Анан кийин ал эми жаңы жыл тосол, бул биздин Сардырбек Жумалиев агабыздын оону. Мен аткаруучумун. Ошондой эле жанагы жаз болсо менин жолдошум Атайбектики. Ошондой авторлордун бала жыты тууралуу айтып бериңизчи. Ушул чыгыш кандайча болду? Бала жыты биз үйлөндүк, Атай экөөбүз студент кезде, анан оондорубуз уже бир топ оондордун автору болдук. Элге таанымал болду ошо студент кезибизде эле. Анан ошол 86-жылы биздин эң кенже уулубуз Арлен төрөлдү. Арленге арнап ошо Суайылда Абдыкадырова деген акын эжебиз, азыр ал киши жок, бирок кыргыз эл акыны болгон, аябай күчтүү, аябай чоң акындардан болгон да. Суайыл эже менен иштешип калдык. Анан Суайыл эже ошол ырын мага телефондон диктовать этип жазып берген, жазып алгамда, бала жыты деп ошол бир эле куплет аны кайырмасы менен. Ошо ыр китебин берди да. Анан ошо ыр китебинде кумарлана мансайын деген саптар бар экен. Өзүнүн ушу бир кызына, Жылдыз деген кызына арнап жазган экен. Ошо ырда анан ошондон эжеге телефондон айтып, эже ошо кумарлана мансайын деген эмеси жактабдан саптар дагы жазып берсеңиз десем, анан эжем ушул ырды иштеп жазып, анан телефондон диктовать эткен да. Демек бул уулуңузга арналыптыр да? Ошо уулума арналды да, Арленге. Анан Арлен кичинекей болчу, анан ошо жанында жанагы отурат, жөрмөлөп калган кези. Анан мен пианинода ойноп ошо Арленге арнап жазган ырым. Мына ошо биринчи клипте, ошол бул биринчи клипибиз, экинчи болуп атат да. Ошо 80-70 жылдары, 80 жылдардын ортосунда Арлендиге төрөлүп, анан сиз өзүңүздүн аткарууңузда болгон. Жылдыз деген эжебиз бар эле, тиги режиссер эле. Ошол эже тиги Алото кинотеатрынын жанынан мени отургузуп алып тартканда, ал эми ал кезде клиптер жок эле да. Баягы концерт номер болуп, ал бир топ бир аз көрсөткөндөн кийин аны өчүп калат экен да. Ошо мен өчүп калган. Бул эми экинчи баягы профессионалдык деңгээлде тартылган. Ал кезде пленка сакташчу эмес беле? Сакташчу эмес. Ошол анан мына Жылдыз экөөбүз, мына Женя деп коебуз, биздин Акталаанын эң бир көрүнүктүү кыздардын бирөөсү. Коомдук ишмер Жылдыз Кокомайды баарыбыз эле тааныйбыз. Жылдыз эже ушул ырды каныкей эже сунуш кимден түштү экөөңүздөр? Кандайча болурду? Жылдыздан түштү да. Жылдыз эже баштады. Женядан чыкты. Өзү айтып берсин. Чоң рахмат, арыбаңыздар. Бул ушул бала жыты деп ыр боюнча бүгүн сөз болуп аткандан кийин ошол жөнүндө сөз кылалы эми. Бала жытынын мындай болду да, мен дагы өзүм
баягы биринчи кызым төрөлгөндөн кийин ортодо 18 жыл баягы айырма болуп калды. Анан кийин экинчи сонун бир кызым төрөлдү, Баяна. Анан көп узак болгондон кийин бала аябай таттуу болуп калат экен да. Баягы биринчи балалуу болгондо баары бир бала өзүң да жашсың да, өзүң да кичинекейсиң, бала менен бала болуп жүрүп билинбей калат экен. Анан баягы токтолгон учурда балалуу болгон баары башкача болот экен. Анан ушул кызыма төрөлгөндөн бери эле негизи ичимде бир оюм болуп жүрдү эле, ушул жекем менен ушуларды ырдап бир тартып алсак экен деп. Анан буйрук экен, келип калды эжеме, сунуш менен бардым, эжем четке каккан жок. Кайра сонун болот деп тескерисинче дем берди, күч берди. Анан эжем да ошо именно ар эленге арналган ыр болуп атпайбы, анан кайра ар элен да балалуу болуп атпайбы. Анан сонун учур болуп калды, ар эленин баласын тартып калдык, анан менин кызымды тарттык, ошентип клип дагы бүтүп калды. Кудай буйруса жакшы, анан дуэт ырдап калдык эжем менен. Балдарыбыз менен тартылдык да. Анда керемет чыгарма Жылдыз Коконбай жана Канике Эралиева эжекебиздин аткарысындагы Бала жыты аттуу чыгармага көңүл буралык. Жытынан иске садаға деп айдайым, садаға деп үндөйүм, аба кең алқа. Ак сүйүүдөн жаралган наристеби, аппак ууздай таптаза бериштеби, бала деген жүрөккө толгоп турган, кандай ыйык ал сезим дегиштеги. Кумарланам ансайын, кумарланам ансайын, жытынан искеп, жытынан искеп, садаға деп айдайым, садаға деп күндүйүн, апа кең алқа. Менен элин бир эрке баласы эле, өтө тура зулдап өмүр деген. Мына бүгүн мен өзүм эне болуп, эзилишип олтурам бала менен. Кумарланам ансайын, кумарланам ансайын, жытынан искеп,
Жылдыз эже, интернет жебесинде сиздин чоң иш-чара боюнча кеп болуп жатат да. Ошол боюнча кененирээк бизге так кичине айтып кетпейсизби? Кандайча болду, эмне болуп уюштурулду? Эмне иш-чара? Кандай максат менен ушул иш-чараларды уюштурдуңуз? Рахмат. Бул бизде негизи могу арба кыргызымдын нарктуулугу деп нарктуулук боюнча жүрүп атпайбыз биз көбүнчө. Анан эми нарктуулук болгондон бул нарктуулуктун тамыры көп да. Тарай берсе биз баягы ата бабаларыбыздан калган ар бир кыргыздын тиешелүү, кыргызга тиешелүү мүнөздүн бардыгы нарктуулук болуп эсептелинет да. Анан сыңарында бизде бир жакшы абалак ордо эми ал жалпысынан ордо деп аталат да. Анан ордону томпой, анан абалак деп эки түргө бөлүп ойношот. Ошо ата бабаларыбыздан, Манас атабыздан ойнолуп келген эле бир оюндардын бири. Эми азыр бизде футбол, волейбол, бир жакшы оюндар болуп атат. Эми баягы нарктуулуктагы оюндар аз каралбай, улуттук биздин оюнубуз, улуттук оюндар көп маани берилбей кетип атат да. Анан ошондон улам бир сунуштар түшүп, ошол абалакка бир көңүл буруп көрсөкпү деп. Анан мен дагы өзүмдүн нарктуулук ошо долбоорума жакын болот экен. Ошондон улам анан көңүл буруп уюштуруп көрдүк. Уюштуруп ошо айылдардан баштадык, айылдардан, анан райондордон, анан областтардан деп отуруп, анан акыры сиз мурун, демек, муну мурун эле баштап, 5-6 ай болуп калды. Айылдан баштап өйдөккө жогорку деңгээлге көтөрүп келген экенсиз да? Көтөрүп келдик. Анан эми ар бир эле иштин башаты айылдан башталган жакшы болот го. Анан ошодо отуруп айылдан, биринчи айылдан ойнотулду, анан райондо ойнотулду, анан нарын областтык деңгээлде ойнотулду. Анан кечегиде жакында мынакей Каныке Эжембетова атта күбө болдуңуздар. Анан бир чоң республикалык деңгээлде Супара этнокомплексинде ошо 7 дубандын катышуусу менен биздин өзүбүздүн мамлекеттик чоң спорт агентстволордун катышуулары менен анан бир жакшы оюндун турнирин көргөзүп алдык десек болот. Анан ал жерден ошондой эле ошол жерден абалак ордобуз көчмөндөр оюнуна катталып алдык ошол иш-чарабыздын арты менен. Андан сырткары дагы ошо жакшы кийинки жылкыга пландарга киргизип беришти. Чоң рахмат ошо биздин спорт өкүлдөрүнө. Анан бул оюнду эми биз кечээ өткөргөнүбүздү көрдүк, өзүбүз күбө болдук. 18 жаштан 80 жашка чейинки аталарыбыз ойношту. Биринчи башталган ошо айыл тараптарда баягы ар бир айылда өзүнчө команда ойношту да, 80-90 команда менен башталган. Сиздердин дагы 7 каналда бар күбө болуп тартып келдиңиздер. Абдан кызыгуу менен ойношуп катышыптыр да. Ошол кезде болгон элдин баягы сүйүнүчү, баягы экран артында эле билинип турду да. Анан аябай мындай талкуу да жаратты, баягы интернет жебесиндечи көп кызыгууну жаратты да. Сиз демек улутка калтырбайлык деп ошо улуттук биздин балыбызды даңазалап жатасыз. Ошол максатыбыз ошол дейм. Баарыбыздын эле баягы кыргыз болгондон кыргыздын улуттук нарктуулуктарын, бартуулуктарын даңазалоо. Бар болуңуз. Сизге ийгилик каалайбыз. Анан Жылдыз айым дагы бир нерсе. Сиз негизи эле биздин залкарчыларга көп көңүл бурат экенсиз да. Ошол эле биздин легендарылуу Каныке Эралиев эжекебиз, Султан Каримов агабыз. Деги эле көп болуп атат да ушундай. Ушул адамдардан мындай кандай бир сабак алыш үчүнбү же кандай максат, же бизди кандай негизи максатыңыз бар да? Туура. Мындай да, бул жерде бул дагы мындай карасам нарктуулуктун бир туу чокуларынын бири. Себеби багы биздин инсандарда да нарктуулуктун бардыгы ушуларда. Анткени булар кандай болгон күндө дагы ошол булар төрөлгөн заман эми жарым кылым мурунку замандарда. Мынакей ошон үчүн булардын баягы нарктуулук дагы эле ушундан улам эле көпүрөөк болуп атам. Ушул инсандардын көп жакшы жерлерин, өздөрү билген ошо таланттарын жаштарга, өткөрүп берүү үчүн эми баягы көпүрөөк болуп атам да. Ушулардын эң жакшы бийиктик деңгээлдерин көргөзгөнгө аракет кылып атам. Мынакей канчалаган ырларды азыр жаштар ысырдап жүрөт, авторлорун билишпейт. Анан ошондон улам эле мен максатым эле ушул баягы мурункудан кийинки буунга көпүрөөк болуп берүү. Ошонун эле бир максаттарынын бири. Керемет. Тилегиңиз ишке ашсын. Каныке эже, сиз ошо азыр баягы
мурунку чыгармаларыбызды биз баарыбыз билебиз да, мисалы жатка элечи бала жытын кимдер гана билбейт, айтылып ырдалып бүтпөйт махабат. Биз уктап атып деле түшүбүздөн ойгубуз ырдап берет болушубуз керек. А вот жаңы ырларыңыздан, мындай жаңы обондордон, жаңы ырлардан дагы бир мындай казынага толтургандай кайсы ырларыңыз чыкты жакын арада? Жакын арада бир тойлор мен баягы чыгармачылыкта элге чыкпай аз чыкканы менен бирок мен тынымсыз иштеп аттым да. Анан ошон үчүн чыгармачылыктын сандыгында чыгармачы бир тойло жаңы обондор көп да. Ошон үчүн жакында жаңы жыл деген ырымды чыгардык. Женя Жылдыз болуп, кыргыз эл артисти Султан Каримов, Элзар Сыдыков болуп, квартет болуп, жаңы жыл деген ырыбыз да жарыкка чыккан турат. Жаңыры. Андан тышкары Жылдыз экөөбүз жаздагы эргүү деген, ошондой эле өрүктүн гүлүн көргөндө деген ырлар. Ошо жаңырлар бир топ клипте тартылып бүттү, элге тартып алдык. Жаздагы эргүү деп концерт бердик. Чыгармачылык жактан жакшы эле иштеп атабыз. Эми эл Дагы да өзү болсо баалап алат деген ойдобуз биздин көрөрмандар. Кудайым кааласа дагы да болсо ошол ырларды дагы дуэт болуп элдерге тартуулайсыздар да. Демек сонун жаңы жакшы идеялар бар экен да. Анан канкече сизде мисалы жашырчылар ырларыңызды сурайт да. Бул ырыңызды уксат берейин дегенде кандай сунуш айтасыз? Мен мурда баягы ырыңды алып эле өзү каалагандай ырдай берчү. Анан кийин автордук укук деген күчүнө кирди да. Мурда деле бар болчу, бирок анча көңүл бөлүнчү эмес. Азыр аябай ошо автордук укукка чоң маани берилип атат. Басым жасалып атат. Басым жасалып атат. Анан мени кандай дейм, сурайт көп элечи ырыңыз ырдайын деген. Мен уруксат беремин дайым эле. Бирок бир эме менен, бир талап менен да, сөзү ону туура жазылып, туура айтылсын. Анан эгерде өзгөртүү болсо, сөз биз менен кеңешип, анан ырдасын, анан жарыкка чыксын деп. Се туура эмес ырдалып калса, кийинки муңга да ошондой кыйшык боюнча кете берет да чыгармаң. А бул сенин чыгарма, сенин жан дүйнөңдөн жаралган балаң сыяктуу эле. Ошон үчүн ушундай мен талабым бар да. Сөз уруксат берем, бирок жанагындай ырды бузбай, онун сөзүн бузбай ырдалса. Абдан сонун. Мен эмне себептен муну сурадым? Көбүнчөсүн азыр кээ бир ырчыларда баягы ырларын бергиси келбейт да, же кандайдыр бир чоң акча талап кылышат, же мындай кызганып ырдаткысы келбейт да. Ошол себептен ушул нерсеге кандай карайсыз деген мааниде сурадым да. Эми менде деле ошондой учурлар болду. Мен уруксат сурабай эле ырды жаздырып алып ырдап клип тарттырыпчы. Анан кийин ошондой учур ал туура эмес ырдалып калды да. Сен жазган чыгармаң болсо, анын баш жагын алып салып, анан ортосунан баштап ырдаган бул такыр туура эмес да. Негизи эле бирөөнүн акысына кирип, бул уруксаты жок ырдаганга бул негизи өзү туура эмес нерсе да. Жер дүйнө жүзүндө бул аябай катуу эме кылат да. Сотко берип койгон учурлар болот. Анан мен биздин талап ошондой. Ырдаса, даярдаган учурун бир көрсөтүп, анан мен баары жакшы дегенден кийин эфирге берсе. Ушуну сиз туура белгилеп кеттиңиз. Анткени бизде жашырчыларыбызда эч кандай автордук укук дегенди билишпей, эч кандай уруксаты жок эле, жөн эле баягы өзүлөрү каалагандай. Кээде болот ошо ырды ким чыгарганын билбеген аткарчылар бар да. Ал сөзүн эмес, онун автору ким экенин билбегендер бар. Ооба. Ошону сурап койгонго дагы кээде бир жолу бир эме болду эле, Атайбектин Арчы бешик деген ырын бир ырчыбыз ырдап чыкты. Анан кийин музыканалга бериптир. Ону сөзү ону Бактыбас Абакировдуку деп. Эми карачы, ошо сөзү жазган Бактыбас Абакиров, ону Атайбектики. Ошону жалкоолукта баягы кайдыгерлик. Ошо авторун да жакшы жазып койгондо мен күйдүм да. Ой, силер макул ырдап атасың, бирок туура ой тияктан кетиптир ана мына деп. Ошо бир топко чейин капа болдук, бирок бул баягы сенин
принципке турганда сөзү оны так биринчи сөзүн айтыш керек. Сөзү мисалы үчүн Субайлы Абдыкадырованыкы, ону Каныкер Алиеваныкы, аткаруучулар автор жана Жылдыз Кокунбай. Мисалы. Вот туура да. Биз эч эмебиз жок да. Анын ошо жагына келгенде Өкүнүчтүү да. Өкүнүчтүү. Туура айтылышы керек. Туура айтасыз. Ошол. Кудайым кааласа эми сиздер азыр бизге дагы көбүрөөк сабак берип, ушул жагынан дагы бул жашырчыларды тарбияласаңыздар бизди жакшы болот эле да. Эми айым сиздерден үлгү алып, сиздерден кеңеш алганга даярбыз биз дагы. Сурап турса, мен жан дилиң менен айтасың. Анан сурабайлы мынтип айтсаң дагы баягы жактырышпайт. Бирок адам өзү чыгармачыл адам, өзү аябай жоопкерчилик сезе билиш керек. Кудай таалам талантты берди, үндү берди, баардыгын. Бирок ошону алдыга алып кетиш үчүн окуш керек. Ооба, туура. Издениш керек. Туура. Анан жакшы ырларды, жакшы чыгармаларды окуш керек. Ошо бизде жетишпейт жашчыларга. Жаш ырчыларга ошол жетишпейт. Изденүү жетишпейт. Изденүү жетишпейт да. Абдан сонун. Жылдызжы, азыр мисалы сиз эмгектенгенде ар түрлүү адамдар менен эмгектенесиз да. Анан ошол эле биздин залкарчылар менен, биздин легендалар менен иштеп, анан жашырчылар менен ырдаганда айырмасы эмне? Ушу илимдүүлүктөбү, же эмнеде болот экен, же баягы тажрыйбадабы? Айырмасы мындай сиздеги чыгармачылыкта эргүүдө кандай нерсе пайда болду? Мен эми жашырчылар менен деле иштешип көрө элекмин. Жашырчылар деле по-своему өздөрү иштеп атышат, изденип атышат. Бирок эми баягы залкарлар менен мен жолго түшүп алдым да. Анан меники ошо сиздерге жана айтып кеткендей эле, менин максатым таптакыр баягы башка болуп атат. Мен кичине ошол эле учурда маданият жагына ушул жагынан салымды кошкум келет да. Ошол эле учурда баягы авторларды, вот сиз айтып аткан мына сабакты ушул жагынан бергим келет да. Туура. Эң сонун маселе да бул негизи. Авторлар менен ырдап анан жеткизип коюу дагы бул менимче мен тараптан эми бир аз болсо дагы маданиятка салым болот атат деген ойдомун. Муну дагы да болсо Кудай буйрса уланта берейин деген оюм бар. Анан жаштарга деле ошону айтып коймокмун. Эми эжекем айткандай чынында багы бир аз болсо дагы берип атканда жоопкерчилик өзүбүздө да. Сурап коюш керек, анан эч кандай кыйынчылыкка деле турбайт. Ошол китепти ачып коюш керек. Ырдап аткандан кийин баягы ар бир киши каяка баратканда өзүнүн багытын билет да. Ошого даярданып барыш керек да, бир аз болсо дагы. Ошого кичине жоопкерчилик болуп койсо эле, менимче ал жерден эч кандай эле кыйынчылык жаралбаса керек. Ансында Канкеже айткандай, эгер аны сурап баягы алдыңа бирөөтү баардыгын туура эме кылса, мисалы биздин ошо эжекелерибиз, байкелерибиз жок дебейт да, туурабы? Наоборот, тескерисинче батасын берип, мындай кылдым. Эгерде аны сону керемет кылып аткарып койсоң, бул адамдар аябай сүйүнөт да. Менин чыгармамды сонун деңгээлде чыгарып койду депчи. Анткени мен дагы убагында баягы Түгөлбай Казак агайымдын ырдаганда аябай бирөөлөрдү ортого салып, ал кишини тааныбайм да, ушундай болгом да. Анан ушул кишиде назик, өзү жаш эле кичинекей кыз экен, бирок назик кылып чыгармамды жакшы ырдап коюптур дегенде мен ушунчалык жүрөгүмдө ыраазычылык болгон да. Анан анысы кандай, албетте Неме да бул жерде бир эме кичине кыпчып кетейин да. Эме авторлорчу төрөйт да. Бул ырды төрөп берип атышат да. Анан эми аны алгандан кийин ар бир кишиде багыш керек деген жоопкерчилик болуш керек да. Анан ошо багуучулукта бир аз биз өзүбүз кичине аракет кылып коюшубуз керек. Булар жаратып бергенден кийин. Ушул жака биз көңүл бурушубуз керек, Абдан сонун. Анда Канке эже, Жылдыз эже, сиздерге эркин микрофон берилмекчи. Мына биз ырыбызды элге тартып алдык. Бала жытын эл кандай кабыл алат, бул эл өзү чечет. Анан ушул биздин балдарыбыз үчүн жашайбыз, балдар деп. Балдарыбыз бактылуу болсун. Ушу келаткан жаңы жылыбыз кыргыз эли үчүн бактылуу жылдардан болсун деп айткым келет. Жерибизде тынччылык, элибизде ынтымак, биримдик, токчулук, жылуулук, анан жарык болсун дегим келет. Ошол. Каныңыз келсин. Рахмат, мен да эжекемдин айткандарына кошулам. Кошумчалап кете турган эле айта турган ошо калбат элегим, кыргызымдын нарктуулугу, бактуулугу бийик болсун. Өчпөсүн, Өчпөсүн.
кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Керемет. Убакыт деген учкан куш экен. Кийинки көрсөтүүгө чейин кайыр демекчибиз.